Польшада суюк кристалл жана сенсордук экрандарды инди деген баалуу металлсыз жасоо ыкмасын ойлоп табышты. Күн батареяларын, экрандарды жана башка электрондук жабдыктарды жасоодо инди менен калайдын кычкылы колдонот. Түссүз материал электр тогун жакшы өткөрөт. Бирок анын курамынын 90% өтө сейрек, демек баалуу инди металлынан турат. Металл негизинен Кытайдан казылат. Польшалык окумуштуулар болсо ал химиялык элементтин ордуна күмүш же жездин чачтан 100 эсе жука жиптерин пайдаланууну сунуш кылышууда. Анда мониторлор чоңураак жана жарыгыраак болмокчу. Анын үстүнө андай экрандар бүгүлгөндө бузулбайт. Жаңы технологиянын ар кайсы тармактарда пайдасы тийиши мүмкүн деген окумуштуулар экрандын үстүнкү катмарын дагы жукартууну көздөшөт. De Beers зергер компаниясы 10 карат сүйрүү бриллиантты сатыкка койду. Көгүлдөр асыл таш 5 апрелде Гонконгдогу аукциондо 30-35 миллион долларга кетет деп күтүлүүдө. Өзгөчө мындай кынтыксыз жана чоң таштар, мындай түстөгү сүйрүү бриллианттар абдан сейрек жолугат, дейт Сотбис аукцион үйүнүн Азиядагы жетекчи орун басары. Бул бриллиант жасалган алмаз Түштүк Африкада казылып алган жана 2000-жылы Лондондук зергер үйүнүн коллекциясын толуктаган. Асыл таш дегенде Женева, андан кийин Нью-Йорк, Сингапур жана Тайпейде көргөзүлүп, кийин Гонконгдо сатыкка коюлмакчы. Вашингтондогу Смитсон институтунун палеонтологдору Өзбекстандын түндүгүндөгү Кызыл кум чөлүндө тиранозаврлардын байыркы түрүнүн калдыктарын табышты. Илимпоздор аны Тамерландын урматына Тимурлэнге эотика деп аташты. Адистер 270 килограммдай рептилиянын чоңдугу жылкыдай болчу дешет. Орточо тиранозаврлар болсо 13 метр бийик, салмагы 7 тоннага жетчү. Тимурленгиялар кичирээк болгону менен интеллекти жана угуу органдары алдаганча өнүккөн болчу. Ал чакан яшерлер мындан 90 миллиондой жыл мурун тиранозаврлар пайда боло электе жашашкан. Окумуштуулардын айтымында алар жырткыч рептилиялардын тизмегинин жетпей жаткан бөлүгү болчу. Жаныбарлардын адегенде мээси, угуу жана көрүү органдары өнүккөн. Ошол жөндөмдөрү азыктануу чынжырында биринчи орунду ээлөөгө өбөлгө түзүп, кийин эбегейсиз чоңойгон. Google компаниясынын бөлүмү чыгарган AlphaGo жасалма интеллект программасы Go оюну боюнча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Түштүк Кореялык Ли Се Дөлдү утуп алды. Адам баласы компьютерга 5 матчтын 4-түн уттуруп койду. Былтыр да машина адамды жеңген эле, бирок Ли дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу саналчу. Ли көрмандарына колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирип, утулганына карабай оюндан чоң ыракат алганын айтты. Адам баласы бир күнү компьютер программасын утат деп ойлойм, деди чемпион. Машинаны чыгарган DeepMind компаниясынын негиздөөчүсү Денис Хасабис болсо мелдештин жыйынтыгына кубанып турганча. Google жасалма интеллект программасы негизделген технологияны болочокто медицинадан баштап робототехника тармактарына чейин колдонууну көздөөдө. Go кытайлардын шахматка окшогон байыркы оюну. Эрежелери жөнөкөйрөөк болгону менен комбинациялардын саны көп. Оюнчулар тактада ак жана кара таштар менен жүрүшөт. Чоңураак аймакты ээлеп тосуп алган оюнчу жеңүүчү болот.